Салам достор, манайыңыздар кандай? Мени менен саякаттоону каалайсызбы? Анда эмесе кеттик. Швейцария өлкөсүнө барабыз. Швейцария, борбору Берн шаары. Мамлекет Европанын чак ортосунан орун алып, дүйнөдөгү эң бай жана бактылуу өлкөсү катары танылып келет. Расмий тили немец, француз, итальян, романш тили. Түндүгүнөн Германия, түштүгүнөн Италия, батышынан Франция, чыгышынан Австрия жана Лихтенштейн менен чектешет. Өлкөнүн калкы 8 миллиондон ашуун. Ал жака барсаң, өзүнүн бейбиттиги, коопсуздугу сени арбап алат. Бул өлкөгө келүүгө, жашоого көбү кызыктар. Швейцариялыктар үйлөрүнүн айланасын бизге окшоп тосушпайт. Бул жакта бийик тоолор, мал багууга ыңгайлуу жайлоолор көп. Ал жакта бир айлык маяна $5190 түзөт жана дүйнөдөгү чоң банктар ушул Швейцарияда орун алган. Балким сиз билбей чыгарсыз, баарыбыз жакшы көргөн шоколад ушул өлкөдөн чыгарын. Алар да шоколадты жакшы көрүшөт экен. Сиз билесизби, көпчүлүк сааттар кайдан чыгарын? Албетте, дал Швейцария өзүнүн сааттары менен аныкталат. Ал жылына 80 миллиондон ашык сааттарды башка өлкөлөргө жиберет. Швейцария саякаттоого эң ыңгайлуу өлкө. Ал өзүнүн Женева панорамасы менен да белгилүү. Ал мамлекеттин батышында жайгашкан эл аралык аэропорту жана автовокзалы бар. Андан кийинки шаар Лозанна шаары. Ири жолдор топтому. Өлкөнүн экономикалык жана маданий борбору. Эң кызыктуусу, бул мамлекет 150 жылдан бери согушка катышпай келет. 1815-жылдан тартып эл аралык кагылышууларга катышпоосу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Узак окуп сүргөн бейбит турмуш анын чарбасынын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Жана бизге белгилүү Гринеец деңизи Шимонский замок ушул жакта жайгашкан. Сиздерге аз да болсо маалымат бере алдым деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.